Саламатсыздар, 11 классын бүтүрүүчү класстын окуучулары. Бүгүн сиздер менен кайрадан экинчи черекте математика сабагында жалпы республикалык тестилөөгө даярдыкты баштайбыз. Сиздер менен өткөн жумаларда 2-3 сабак бирге өткөн болчубуз. Бүткүл сабактарда сиздер менен темаларыбыздан бири натуралдык жана бүтүн көрсөткүчтүү даражалар деп өтүлгөн теманы өтөбүз. Кыскача силерге бул тема боюнча маалымат берип өткөрүп турган болсом, биз бул теманы англис тилинде кыскача кылып экспоненс темасы менен кошуп өткөнбүз. Кечиресиздер, кичине бирдекелер бар, ошону оңдоп алайын. Андан кийин силер менен кайрадан байланышабыз. Саламатсыздар, урматтуу окуучулар. Кайрадан силер менен бүгүнкү темабызды кыскача тааныштырып өтө турган болсок, натуралдык жана бүтүн көрсөткүчтүү даражалар темасын кайталап өтөбүз. Бүгүнкү күндө биринчи биз бул нерсе боюнча, бул тема боюнча кыскача силерге информация берип өтө турган болсок, биз бул теманы кыскача экспоненс деп англис тилинде көргөн болчубуз. Албетте, темабызга кайрадан кайта турган болсок, бул темаларда биз кыскача силер менен бул темалардагы ыкмаларды көрсөтүп өтүп кетели. Биринчи, бул ыкмаларды көрсөтөрдөн мурда биз көрсөткүчтүү даражаларды кээ бир терминологиялар бар, аларды кантип атайбыз, аларды белгилеп өтүп кетели. Бул жакта өзүңөр көргөндөй А деп белгиленген жерди биз англис тилинде base деп айтчубуз. Ал эми биз кыргыз тилинде болсо буну бизге билген негиз деп айтабыз. Ал эми эмди болсо, бул жерде бизге көрсөтүлгөн эмди болсо, даража түрүнө айтып кетишибиз мүмкүн. Жана мунун окулушу анын м даражасы деп айтып өтүп кетсек болот. Же болбосо анын 0-чү даражасы түрүндө ушул сыяктуу улантып кетсек болот. Жана бул даражалар менен байланышкан кээ бир ыкмалар, кээ бир методдор бар. Бул методдорду силер менен бир сыйра кайрадан эскерип өтүп кетели. Биринчи, бизге берилген негиздери бирдей болгон, өзүңөр көргөндөй, негиздери бирдей болгон жана даражалары башка-башка болгон. Албетте, бардыгы башка-башка болушу шарт эмес, бирдей да болушу мүмкүн, бирок негиздери бирдей болгон жана эки ошол көрсөткүчтүү даража бири-бири менен көбөйтүлүп жатса, анда биз алардын даражаларын бири-бири менен кошуп алабыз. Мисалы үчүн, анын m даражасы көбөйтүлгөн анын n даражасы, анда өзүңөр көргөндөй негиздери бирдей. Анда мен негизин жаза алам. Ал эми жогоруда же болбосо даражалары m жана n болчу. m менен n-ди кошуу түрүндө көрсөтүп алышым мүмкүн. Буга кыскача мисал берип өтө турган болсок, өзүңөр көргөндөй 2-нин 2-нчи даражасы көбөйтүлгөн 2-нин 3-чү даражасы деп көрсөтүлүп турат. Албетте, буларда көргөн болсуңуздар, 2 санын тең, негиздери бирдей, экөөнүн негизи тең 2, жана бул 2 даражалуу көрсөткүчтүү даражанын арасында көбөйтүү амалы бар. Анда эмесе мен муну биринчи негизин жазып алам, 2-ни жазып алдым. Жана даражаларын бири-бири менен кошуп алам. 2 + 3. 2 + 3 2-нин 5-чи даражасы болот. 2-нин 5-чи даражасы албетте 32-ге барабар. Кайрадан эскертип өтүп кете турган болсом, биз бул ыкманы бир гана негиздери бирдей болгон жана бул 2 көрсөткүчтүү даража бири-бири менен көбөйтүлгөндө гана колдонушубуз мүмкүн. Экинчи метод болсо, анын m даражасы кашанын ичинде жана ошо анын m даражасынын n даражасы деп көрсөтүлгөн даража түрүндө. Мисал болсо, өзүңөр көргөндөй, бир гана негиз бар, a деген. Анда эмесе мен жогоруда көрсөтүлгөн даражаларды бири-бири менен түздөн-түз көбөйтүп алсам болот. m көбөйтүлгөн n түрүндө. Буга кыскача мисал бере турган болсок, 2-нин 3-чү даражасынын 2-нчи даражасы, 2-нин 3-чү даражасы өзүңөр көргөндөй 3 даража, ал эми 2 да мунун даражасы. Анда эмесе мен 3 менен 2-ни түздөн-түз бири-бири менен көбөйтүп алсам болот.
Anda emесе 2'nin 3. darajasını 2'ye koyutsam, özüңөр görgөндөй 3 koyulgan 2, 6, 2'nin 6. darajası albatta 64'e barabar bolot. Ошол эле сыяктуу өзүңөр көргөндөй эки сандын көбөйтүндүсү качан ичинде турат? А көбөйтүлгөн B түрүндө берилиптир өзүңөр көргөндөй. A көбөйтүлгөн B'нын n даражасы деп берилген болсо. Бул жакта башка жогорудагы ыкмаларга караганда бир аз өзгөчөлүгү бар. Кандай өзгөчөлүгү? A жана B бул жакта эки негиз бар. Жана бул негиздер башка-башка, экөө тең бири-бири менен башка-башка жана бири-бири менен көбөйтүлүп жатат. Анда эмесе мен даражаларды таратып алам. A'нын n даражасы көбөйтүлгөн B'нын n даражасы түрүндө жазып алсам болот. Кыскача кылып көрсөтүп айтканда. Буга мисал берип өтө турган болсок, 2 көбөйтүлгөн 3-түн 2-нчи даражасы дейт. Анда эмесе мен кайрадан кайталап өтө турган болсок, даражаны таратып алышым керек. 2-ге да 3-кө да тиешелүү бул даража. Анда эмесе 2-нин 2-нчи даражасы жана 3-түн 2-нчи даражасы. Бул жерде өзүңөр көргөндөй араларында көбөйтүү амалы бар. 2-нин 2-нчи даражасы 4-кө барабар. Кыскача иштегенибизде көбөйтүлгөн 3-түн 2-нчи даражасы 9-га барабар. 4 көбөйтүлгөн 9 36-га барабар болуп чыгат. Андан кийинки мисалыбыз A'нын минус n даражасы. Минус n даражасы көрсөңөр керек. Жогоруда терс сан же болбосо минус менен негатив number деп айтып өткүзүшүңүз мүмкүн. A'нын минус n-нчи даражасы болсо, A'нын минус n даражасы. Мен муну кандай жазып алсам болот? 1 бөлүнгөн A'нын n даражасы деп жазып алсам болот. Өзүңөр көргөндөй бир гана өзгөрүлгөн нерсе, бул жакта терс сан оң санга айланды жана 1 бөлүнгөн A'нын n-нчи даражасы болду. Буга кыскача мисал берип өтө турган болсок, 2'nin минус 2-нчи даражасы. 2'nin минус 2-нчи даражасы аны кандай жазып алсам болот? 1 бөлүнгөн, албетте 1 бөлүнгөн жазышыбыз керек. 2'nin 2-нчи даражасы. Bir гана өзгөргөн, бул жакта 2 минус 2 болчу, бул жакта плюс 2. Же болсо оң санга айланды. 2'nin 2-нчи даражасы албетте 4-кө барабар болгон үчүн анда 4төн 1 деген жооп келип чыгат. Ал эми кийинки ыкмабызды, же болсо методду көрсөтүп өтө турган болсок, B'дан A'нын m даражасы, же болсо A бөлүнгөн B'нын m даражасы деп көрсөтүп алсак болот. Эки санды бири-бириге бөлгөндө, кичине мурдагы эле биз экинчи ыкма менен бирдей эле, экинчи кечиресиз, үчүнчү ыкма менен бирдей эле ыкма болду эле. Себеп экинчи ыкмада бул жакта кашанын ичине n даражаны таратып алган болчубуз, жана булар көбөйтүү болчу. Бул жакта бир гана айырмасы, кашанын ичинде бөлүү бар, бөлмө амалы бар. Бул экөө бири-бирин бөлгөндөн кийин мен m даражаны ар бирине көрсөткүчкө да, бөлүмгө да, алымга да таратып алышым керек. Анда m'ди бөлүмгө да, алымга да таратып алганда A'нын m даражасы бөлүнгөн B'нын m даражасы түрүндө көрсөтүп алышыбыз мүмкүн. Анда эмесе буга мисал берип өтө турган болсок, 1 бөлүнгөн 2'nin 2-нчи даражасы. Мен даражаларды кайрадан таратып алам. 1'дин 2-нчи даражасы бөлүнгөн 2'nin 2-нчи даражасы. 1'дин 2-нчи даражасы албетте 1-ге барабар. 2'nin 2-нчи даражасы болсо 4-кө барабар. Анда эмесе 4төн 1 деген жооп келип чыгат. Кийинки ыкмабыз ошол эле кашанын ичинде кайра эле бөлүү амалы бар. A бөлүнгөн B же болсо B'дан A деп рационал түрдө деле айтсак болот. Минус n даражасы. Албетте бул жакта карагыла. Минус n болгондо мен бөлүм менен алымдын ордунун алмаштырышым менен бул жактагы минус n плюс n'ге айланат. Же болбосо терс сан оң санга айланышы мүмкүн. Ал эми мунун тескерisi, бул жакта биз муну оң сан болсо A бөлүнгөн B'нын n-нчи даражасы болсо, алым менен бөлүмдү же болсо B менен A'нын ордун алмаштырганыбызда оң сан терс санга айланышы мүмкүн. Анда эмесе буга мисал бере турган болсок, 2 бөлүнгөн 4-түн минус 2-нчи даражасы дейт. Анда эмесе өзүңөр көргөндөй кайра эле алым менен бөлүмдү ордун алмаштырабыз. Алым бөлүмгө келет. Алымды жогору алсак 4 бөлүм бөлүмдү ордун алмаштырган 4 бөлүү 2 болот. 4 бөлүнгөн 2'nin 2-нчи даражасы. Бул эмне дегени? 4 2 бөлсөк 2, 2'nin 2-нчи даражасы албетте 4кө барабар болот. Ал эми ар кандай сандын, кайрадан кайталап өтүп кетейин. Ар кандай сандын бул жакта A'нын ордуна келиши мүмкүн болгон сан рационалдык сан болушу мүмкүн, бөлчөк сан болушу мүмкүн, же болбосо терс сан, оң сан болушу мүмкүн. Ар кандай сандын даражасы 0 болсо, ал сан ар дайым 1ге барабар. Муну унутпаңыздар. Ал эми 8-нчи ыкмабыз
A'nın m darajası bölünген A'nın n darajası. Özgörgöndey negizleri birday bolsa jana darajalары başka bolsa anda men alımdın darajасы ошол эле бойдон калат минус бөлүмдүн даражасын жазалам. Буга бир мисал көрсөтүп өтө турган болсок 2'nin 3. darajası bölüngön 2'nin 2. darajası. Özgөр görgöndey birinci bul jerdeki şart alım negizleri birday болуш керек. Negizi 2 sandıkның alımda da bölümde da negizleri 2. Anda men alımdın darajасы ошол эле бойдон kaldı. Alım negizdi жазалам birinci, negizi 2. Ал эми анын даражасы эмне? Alımdагы анын даражасы 3 болчу. Минус ал эми bölümdүн даражасын карайм, bölüm даражасы да 2, минус 2. 3 minus 2 albatta 1. 2'nin birinci darajası anamese 1'ge barbar bolup kalат. Kıskaca bu жактагы бул темалар силер өзүңөр билгендей эле темалар кыскача кайталоо максатында силерге көрсөтүп өттүк. Албетте силерге 1 мүнөттүк же болсо 2 мүнөттүк убакыт берели. Бул доскадагы силерге көрсөтүлгөн куралдарды жазып алсаңыздар болот. Андан кийин сабагыбызды суроо чыгаруу менен улантайлы. Силерге кыска бир мөөнөт. Анда mesela dostlar sizlerge көрсөтүлгөн жазууларды кыскача жаза алган болсоңуздар, анда бүгүнкү сабагыбыздын биринчи суроосу менен сабагыбызды улантайлы. Биринчи суроосу төмөндөгү суроо, эсептегиле деп берилген суроо. Кыска бир мөөнөт, бир аз да убакыт берели силерге. Андан кийин суроону биргеликте чыгарайлы. Албетте сабагыбызга Truecom программасы аркылуу кайтып жаткан лицейлерибиз бизге жоопту программа аркылуу жазып калтырышса болот. Аларына жоопту күтүп калабыз. Жакшы, азырынча Ош кыздар лицейи 32 деп жооп бериптир. Башка жооп болгон лицейлер болсо, албетте алардын да жообун күтөбүз. Азырынча бир гана Ош кыздар лицейинен жооп келди. Башка жооп болгон лицейлерибиз болсо, башка жооп болгон лицей жок боюнча. Анда эмесе силерге бул суроону оңой чыгаруу жолун көрсөтүп өтөйлү. Биринчи, өзгөргөндөй бардыгынын негиздерин карап өтөйлү. Биринчиси кашан ичинен минус 2 негиз, калгандар 2-2. Кашан ичиндеги минус 2 менен байланыштуу болгон негиздин даражасын карай турган болсок, даражасы кандай? Жуп сан болгондор
Jana kaşanın içindeki san kaytalap ötüp keteyim. Minus je plus boluşu mümkün. Anın ayırması yok. Kaşanın içindeki san minus dele bolsa, plus dele bolsa, anın darajası jup bolsa, anı emese, anı biz plus kılıp жазылсак dele болады. Misal üçün minus 2'nin albatta bu kaşanın içinde boş gerek. Kaşa жазылбаса, anda alı özgöçülüm turат. Minus 2'nin ikinci darajası biz anı 2'nin ikinci darajasına barabar dep alışыбыз mümkün. Sebebi minus 2'nin ikinci darajası degeni minus 2 көйтілген minus 2. Minus 2'ni minus 2'ye көйтсем, albatta bu 4 деген жоопко туура келет. Ал эми 2'nin ikinci darajасы да 4кө туура келет. Biz ошол сыяктуу кылып жазылсак деле болот. Андан сырткары биз бул суроону чыгара турган болсок анда мен минус 2'nin экинчи даражасынын ордуна 2'nin экинчи даражасы деп жазып алдым. Көйтүлгөн 2'nin үчүнчү даражасы, көйтүлгөн 2'nin минус 9 даражасы. Hop geçiresizler. Minus 9. Al эми бөлүмдү карай турган болсок, 8'nin minus 3'üncü darajасы. Men 8'i кандай кылып жазылсам болот? Бул жакта биз көбүнчө бул типтеги суроолорду чыгарып жатканда оңой жолу биз негиздерди бирдей кылганга аракет кылайлы. Негиздерди бирдей кылып ала турган болсок, мен 8'di кандай кылып жазып алышым мүмкүн? 8'di 2'nin 3'üncü darajасы деп жазып алсам болот. Ал эми 8'di 2'nin 3'üncü darajасы жазып алдым. Андан сырткары минус 3 да бар. Даража. Жакта минус 9 болчу. Al эми бул барабар. Өзүңөр көргөндөй 2'nin экинчи даражасы көйтүлгөн 2'nin үчүнчү даражасы көйтүлгөн 2'nin minus 9 бөлүнгөн 2'nin үчүнчү даражасы көйтүлгөн minus 3. Бул жакта өзүңөр көргөндөй кичине мурдагы жазып алган properties деп айтып өткөн амалдарыбызга карай турган болсоңуздар, биз мында эмне кылабыз? 3 менен minus 3'тү көбөйтүп алышыбыз керек. 2'nin 3'üncü darajasındağı 3 көйтүлгөн minus 3 minus 9'a barabar болот өзүңөр көргөндөй. Анда эмесе жогорудагы 2'nin minus 9'uncu darajасы менен бөлүмдөгү 2 minus 9'uncu darajасы бири-бирин жөнөкөлөтөт. Ал эми биздин колубузда калган негиздери бирдей болгон, негиздери 2, негиздерди жазып алсам, жана даражалары башка экен, даражаларды жазып алсам. Буларды экөөнүн арасында көбөйтүү амалы болгон үчүн булардын биз суммасын жазып алышыбыз мүмкүн. 2 плюс 3. Barabar 2'nin 2 plus 3 5. darajası. Bu barabar 32'ge. Albatta bu soruga to'g'ri javob bergan xo'sh qizlar litseyin qutuqdayız. Jana so'rovimizning javobini yozib olish uchun sizlarga birozdan vaqt berasiz. Andan keyin keyingi so'rov bilan savozni ulantamiz. So'rovni javobini yozib olmoqsizlar, anda keyingi so'rov bilan savozni ulantaylar. Eğer de 2'nin x darajası barabar a bolsa, anda 2'nin kvadratının x plus 2. darajası a'nın manisinde tapkıla dep жазылır. Albatta sizlarga bu so'rov uchun 1 minutlik vaqt beraylik. Yaxşı, hoş kızlar, litsey 2'nin 4A darajası dep жооп берипсиздер. Başka жооп болгон нерселерибиз болсо, албетте алардын да жообун күтүп калабыз. Жақшы, азырынча жооп жазгандарга Кадамжай лицейи да кошулду. 2'nin 4A darajасы деп жазышыптыр. Анда эмесе биз сурообуздун жообун чыгарып көрөлү.
Birinci, maga berilgen tuintmаны жазып алайын. Maga berilgen tuintma 2'nin kvadratının x plus 2. derecesi dep жазып алсам болады. Анда эмесе мен бул жактагы жогоруда кашаны ачып алайын. Кашаны ача турган болсом, бул 2'ni birden баарына таратып алышым керек. Барабар 2'ni x'e koysam 2x plus 2'ni 2'ye koysam 4. Анда эмесе мен муну башка кандай жол менен жазып алышым мүмкүн. Муну 2'nin 2x derecesi көбөйтүлгөн 2'nin 4. derecesi деп жазып алсам болот албетте. Өзүңөр эсептеп турган болсоңуз, же болсо мунун тескериси 2'nin 2x derecesi көбөйтүлгөн 2'nin 4. derecesi тескерисин жазып алсам 2'nin 2x plus 4 derecesi деп көрсөтүүгө мүмкүн. Анда эмесе өзүңөр көргөндөй бул жакта 2'nin бул жакта x'и bir гана кашанын ичине жазып алдым жана квадратты сыртка жазып алдым. X көбөйтүлгөн 2, 2x бул 1'де көбөйтүлгөн 2'nin 4. derecesi 16'ga барабар. Анда эмесе өзүңөр көргөндөй 2'nin x derecesinin ордуна мен a жазып алам. Анда a kvadrat көбөйтүлгөн 16 деп жазып алсам болот. Өзүңөр көргөндөй 16 a kvadrat түрүндө жазып алсак болот. Же болсо муну бир аз да жөнөкөйлөтүп турган болсок, a kvadrat көбөйтүлгөн 4'түн квадрат түрүндө жазып алсам болот. Bir az da jönөкөйлөтүп турган болсок, кашанын ичинде 4 көбөйтүлгөн a'нын квадрат деп жазып алсам болот. Себеби бул жактагы квадратты өзүңөр көргөндөй 2'ге да a'га да тийишелүү болот. Ушул себептен бул типте суроону жазып алышыбыз да мүмкүн. Жана силер билген 2'nin 4a derecesi a типте да суроонун жообун беришибиз мүмкүн. Албетте бул типте да суроону жөнөкөйлөтүп алышыбызга. Анда эмесе бул суроонун жообун жазып алыш үчүн силерге бир аз да убакыт берели. Суроонун жообун дептериңиздерге жазып алсаңыздар болот. Андан кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кыздар лицей туура эмес деп айтыптыр. Жакшы. Туура эмес болгон жери кайсы жер айтып өтүп кетсеңиздер болот. Evet, суроонун жообун жазып алган болсоңуздар, кийинки суроо менен сабагыбызды улантышыбыз мүмкүн. Бул жакта бул суроону туура эмес дегендер, сабактын аягында силер менен кайрадан бул суроону тартышыбыз мүмкүн. Кийинки сурообуз теңдемен чыгаргыла деп берилиптир. Бул жакта өзүңөр көргөндөй, жогоруда рационалдык түрдө берилген кандай суроолор бар? Рационалдык түрдө берилген көрсөткүчтүү даражалуу. Tamam, hoş kız. Sağlık ayağında sizlerle bu sorunu kayradan söylüşürüz mümkün. 2'nin x derecesi plus 2'nin x derecesi plus 2'nin x derecesi bölüngen 2x көбөйтүлгөн 2'nin x derecesi barabar 24 деп берилген суроо. Албетте биз бул суроондо бизден суралган нерсе x'ти табышыбыз керек. Жана силерден жооп күтөбүз. X канчага барабар? Деп адамжай жана ошондорго жооп беришти. Жакшы, алардын башка бизди YouTube аркылуу көрүп жаткан көрөрмандарда башка жаткандыр. Алар үчүн бир аз убакыт берели. Андан кийин суроосун чыгарышат.
başkalar da çıkarıp koygan bolsa gerek. Yaxşı, suronu başka çıkaranlar da bolsa gerek. Anda birge çıkarıp koygan hareket kılaylı. Albatta biz bu jakta özüңөр görgөндөй 2'nin x darajasından 3 var eken. Anda men bunu kıskaça kılıp 3 көбөйтүлгөн 2'nin x darajası dep жаза алышым мүмкүн. Кайрадан кайталап өтөйүн. Бул жакта 2'nin x darajasынан 3 болгон үчүн 3 көбөйтүлгөн 2'nin x darajası dep жаза алдым. Bölüngөн 2'nin x darajası көбөйтүлгөн 2'nin x darajası barabar 24 деген жооп. Албетте биз бул жакта бизге берилген туйтмалар жөнөкөйлөтүп ала турган болсок, алым жана бөлүмдөрдө 2'nin x darajасы менен 2'nin x darajасын түздөн-түз жөнөкөйлөтүп алышыбыз мүмкүн. Ал эми бизде андан сырткары өзүңөр көргөндөй кыскача 24'түн астына 1 жазып, пропорция сабагынан билгениңиздей 3'tü 1 менен 2'nin x darajасын 24 менен көбөйтүп алсак болот. 3'tü 1 менен көбөйтсөм 3 барабар 24'tü 2'nin x darajасы менен көбөйтүп алайын. 2'nin x darajасы. 3 менен 24'түн x darajасы 24'tü жөнөкөйлөтүп ала турганбыз. 3'tü 3кө бөлсөм 1 барабар 24'tü 3кө бөлсөм 8. Көбөйтүлгөн 2'nin x darajасы. Жана 8'ди мен bir жаққа же болсо теңдеменин сол жагына алып өтүп алайын. Сол жагына алып өтүп алсам, бул жакта кандай алып өтөбүз? Бул жакта көбөйтүү болгон үчүн теңдеменин сол жагына бөлүү түрүндө алып өтүп алышыбыз мүмкүн. 8'den 1 барабар 2'nin x darajасы. 8'den 1'di мен 2'nin негизи 2 болгон кайсы түрдө жазып көрсөтө алышым мүмкүн. Кыскача айтып көрсөтүп берген болсок, 8'di мен 1 бөлүнгөн 8'di 2'nin 3. darajası деп жазып алышым мүмкүн. Барабар 2'nin x darajası. Ал эми муну тескерисинче кандай жазып алышым мүмкүн? 2'nin x darajası 2'nin -3 darajası деп жазып алышым мүмкүн өзүңөр көргөндөй. Себеби 2'nin -3 darajasını тескерисин кыла турган болсок, же болсо артка кайта турган болсок, 1 бөлүнгөн 2'nin 3. darajası төмөн жазып алабыз. Барабар 2'nin x darajası. Өзүңөр көргөндөй негиздер бирдей, эки жакта тең, теңдеменин эки жагында тең негиздери 2 Ал эми даражаларды карай турган болсок, x барабар -3 деген жооп келип чыгат. Албетте калган жай жана ош кыздар лицей бул суроого туура жооп беришти. Туура жооп бергендер үчүн аларды өзгөчө куттуктап өтөбүз. Жана суроону жазып алыш үчүн силерге бир аз убакыт беребиз. Суроонун жообун жазып алган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. 2 көбөйтүлгөн 5'tin 22 darajасы минус 9 көбөйтүлгөн 5'tin 21 darajасы бөлүнгөн 25'tin 10 darajасы түрүндө. Албетте биз көрсөткүчтүү даражалар темасында биринчи кыла турган ишибиз силерге оңоюраак болуш үчүн албетте бизге берилген суроону бирдей негиз кылып алышка аракет кылышыбыз керек. Ош кыздар лицей биринчи болуп жооп бериптир. Жакшы, 5 деп башка жооп болгон лицейлерибиз болсо, албетте алардын да жообун күтүп калабыз. Ош кыздар лицейинен башка жооп болгон лицейлерибиз болсо, албетте программа аркылуу бизге калтырсаңыздар болот.
Азырынча Ош Кыздар лицейинен башка жооп берген лицейлер жок. Анда эмесе бул суроону силер менен бирге чыгарганга аракет кылайлы. Кайрадан кайталап өтсөм, биз бул типтеги көрсөткүчтүү даража темасы боюнча берилген суроолорду биз оңоюраак болуш үчүн негиздерди бирдей кылганга аракет кылышыбыз керек. Албетте анда эмесе мен жогоруда же болбосо алымды карай турган болсом, алым жактарда жогору бирдей кылыш үчүн 5-21 даражасы, ал эми бул жакта болсо 5-22 даражасы бар. Анда эмесе бул жакта жалпы бөлүүчү 5-21 даражасы деп көрсөтүп алсак болот. Анда эмесе мен алымды жазып алайын. 2 көбөйтүлгөн 5-21 даражасы көбөйтүлгөн 5-1 даражасы деп жазып алсам болот. 5-22 даражасын 5-21 даражасы көбөйтүлгөн 5-1 даражасы деп жазып алсам болот. Минус 9 көбөйтүлгөн 5-21 даражасы. Ал эми бөлүмдүү болсо 25-10 даражасы. Мен 25-ти кандай жазып алсам болот? 25-ти 5-2 даражасы деп жазып алсам болот. Жана анын 10 даражасы. Анда эмесе муну кайрадан уланта турган болсок, барабар. Жогоруда же болбосо алымда жалпы бөлүүчү 5-21 даражасы. 5-21 даражасын мен биринчи жазып алам. 5-21 даражасы. Качан ачтым? Андан сырткары калгандар эмне? 2 жана 5 калды. 2 көбөйтүлгөн 5. Андан кийин минус 9. Ал эми бөлүмдө болсо 5-тин квадратынын 13 даражасы. 2 менен 10-ду көбөйтө турган болсок 5-20 даражасы. Албетте барабар 5-тин 21 даражасы көбөйтүлгөн 2-ни 5-ке көбөйтсөк 10, 10 минус 9 1. Анда эмесе көбөйтүлгөн 1 деп жазып алсак болот, же жазбай койсок деле болот. Бөлүнгөн 5-20 даражасы. Өзүңөр көргөндөй, алым жана бөлүмдө негиздер бирдей болсо, анда мен даражалардын айырмасын жазып алсам болот. Барабар 5-21 даражасы минус 20 деп жазып алсам, анда эмесе 20 минус 20 5-1 даражасы барабар 5. Албетте бул сурообузга Ош Кыздар лицейи туура жооп берди. Алар туура жооп бергендер үчүн куттуктайм. Жана бул суроону жазып алыш үчүн силерге бир аз да убакыт берем. Суроонун жообун жаза алган болсоңуздар, кийинки суроо менен сабакты улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. Туйутманы жөнөкөйлөткүлө деп берилген суроо. Албетте, бул суроодон кийин бирдекенде эскертип өткөн. Бул суроо бүгүнкү сабагыбыздын биринчи бөлүгүнүн акыркы суроосу. Андан кийин силер менен 5 мүнөттүк тыныгуу беребиз. Андан кийин сабагыбыздын экинчи бөлүгүн улантабыз. Кадамжай лицейи көбөтпөлө, артынан Ош Кыздар лицейи да Б минус А деп жооп беришти. Эки лицейдин тең жооптору кирди. Жакшы, башка жооп болгон лицейлер болсо алардан да жооп күтөбүз. Башка жооп болгон лицейлер жокшойт. Анда эмесе биз сурообузду чыгарганга аракет кылайлы. Биринчи, качан ичинде алымда карай турган болсак, анын минус 1 даражасы. Мен аны 1 бөлүнгөн А түрүндө жазып алышым мүмкүн. Минус Б'нын минус 1 даражасы, аны 1 бөлүнгөн Б түрүндө жазып алам. Бөлүнгөн, ал эми А минус Б 1 бөлүнгөн А көбөйтүлгөн 1 бөлүнгөн Б түрүндө жазып көрсөтүп алышым мүмкүн.
Анда эмес мен алымда карай турган болсок 1 бөлүнгөн a минус 1 бөлүнгөн b. Бул жакта алымдагы бөлчөктөрдүн бөлүмдөрүн бирдей кылып алайын. Анда мен муну b менен экинчи жакты болсо a менен көбөйтүп алам. Анда эмесе b менен көбөйтүп ала турган болсом b минус бул жакта a'нын 1 көбөйтсөм a бөлүнгөн a көбөйтүлгөн b болот. Эки тең бөлчөктөр бөлүнгөн. Ал эми ас жак болсо 1 көбөйтүлгөн 1 бөлүнгөн a көбөйтүлгөн b. Өзүңөр көргөндөй биз бул рационалдык түрдө берилген туйутманы жөнөкөйлөтүп алыш үчүн түздөн түз a көбөйтүлгөн b менен a көбөйтүлгөн b-ны жөнөкөйлөтүп деле алышыбыз мүмкүн. Же болбосо башка бир ыкма сырчак менен эң сырчактагы экөөнү бири-бирине көбөйтүп алабыз. b минус a көбөйтүлгөн b жана ич жакты бөлүмгө кайрадан жаза алышыбыз мүмкүн. 1 көбөйтүлгөн a көбөйтүлгөн b деп жаза алышыбыз мүмкүн. Анда өзүңөр көргөндөй a көбөйтүлгөн b менен a көбөйтүлгөн b бул жерде деле бири-бирин кыскартып же болбосо жөнөкөйлөтүп алат. Анда эмесе b минус a бөлүнгөн 1 барабар b минус a түрүндө бизге жооп берет. Өзүңөр көргөндөй бул суроолорду оңой жолдор менен чыгарууга болот. Бирок кыскасы бул жакта биз тест чыгарып жатканда эң кыска жана эң жөнөкөй жол менен бул суроолорду чыгарууга аракет кылсак жакшы болот деп ойлойм. Анда эмесе силер менен бүгүнкү сабагыбыздын биринчи бөлүгүнүн акыркы суроосу болчу. Бул сурообуз кийинки 5 мүнөттөн кийин бүгүнкү сабагыбыздын экинчи бөлүгүн баштайбыз. Анда сабактын экинчи бөлүгүндө силер менен жолугушканга чейин деп калам.
Анда biz sağladığın ikinci bölümün başlayırız sizlerle. İkinci bölümünün birinci sorusu tömendögüdey soru. Egerde A'nın minus 1 derecesi barabar 3 bolsa, anda A minus A'dan 1 tuyulmasın tapkıla deb berilgen soru. Albatta 1 minutluk vaqtыңар бар. Andan keyin bu sorunu sizlerle birge çıkarabız. Hoş kızlar litseye birinci olup cevap verdi. Yaxşı. Başka cevap olan litseler alarda güde turaylı. Hazırınca hoş kızlar litseyden başka cevap bulgan litselerimiz yok şey. Yaxşı. Anda mesela bizge verilgen tunutmadağı A'nın orduna A minus 1 derecesinin orduna neni жазылсақ болады? Түздөн түз 3'tü жазылсақ болады. Anda men tunutma жазып отырған болсам A minus 1 bölüngen A'nın minus 1. derecesi deb жазылсам болады. Anda mesela men A'nın orduna endi жазышым керек анда өзүңөр көргөндөй barabar A'nın orduna men bu жақта 1 bölüngen A'nın minus 1. derecesi 1 bölüngen A barabar 3 bolsa, anda men A'nın orduna түздөн түз 1 bölüngen 3 жазалышым mümkün eken. Anda mesela A'nın orduna 1 bölüngen 3 minus A'nın minus 1. derecesi түздөн түз bizge berilgen. Anda 3 deb жазалсам болады. Anda mesela biz rasyonaldык түрдө berilgen sandардын өзара булардын арасындагы амалдарды мурдагы сабактарда көрүп өткөнбүз. 3'tün астына мен 1 жазалам жана özüңөр көргөндөй бөлүмдөрдү бирдей кылганга аракет кылам. Анда mesela birinci sanды көбөйтүүм керек жок. Анда мен экинчи рационал санды 3 менен көбөйтүп алам. Барабар 3'төн 1 минус 3'tü 3 көбөйтсөм 9, ал эми бөлчөк астчаак болсо 3. Өзүңөр көргөндөй бөлчөктөр же болсо бөлүмдөр бирдей. Анда mesela мен алымдарды өзара кемитип алышым мүмкүн. 1 минус 9 барабар минус 8, ал эми бөлүм болсо 3. Албетте бул суроонун жообу ош кыздар лицей айткандай minus 3'den 8 деген жооп келип чыгат. Жана алардын туура жооп бергендиктери менен куттуктайм. Калган лицейлер үчүн бир аз да убакыт берели. Бул суроонун жообун жазып алышса, андан кийин суроо менен сабагыбызды улантайлы. Суроонун жообун жазган болсоңуздар, андан кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Туйтманы жөнөкөйлөткүлө деп берилген суроо. Суроого жооп болгон лицелер болсо, албетте жооп калдырсаңыз да болот. Жооп калдырып күтөбүз. A'nın 12. derecesi деп жакшы.
Азырынча сабызга активдүү катышып жаткан бир гана Ош кыздар лицейи или анда эмесе бул суроонун жообун чыгарып көрүүгө аракет кылайлы. Албетте биз кайрадан кайталап өтүп кете турган болсок, бул типтеги суроолордо же болбосо көрсөткүчтүү даража менен байланыштуу болгон суроолордо негиздерди бирдей кылып алганга аракет кылышыбыз керек. Анда эмесе биринчиси өзүңөр көргөндөй кашанын ишине минус анын 5-чи даражасы, анын ишине минус анын 4-чү даражасы. Кийинкисине бир гана өзгөчөлүгү даража кашанын ичинде турат. Болобу? Аны текшерип көрөлү. Мисалы үчүн, минус анын 3-чү даражасы эмнеге барабар болот? Минус а көбөйтүлгөн бир гана минус а, калгандары а көбөйтүлгөн а болот. А көбөйтүлгөн а минус аны а көбөйтүп турган болсок минус а квадрат, минус а квадратты кайрадан а көбөйтүлгөн болсок минус а куб болот. Мен минус а кубту албетте бир гана мезгилдин өзүнө кашан ичинен минус аны жазып алып куб деп жазып алышым да мүмкүн. Анда эмесе мен мага берилген туюнтманы минус анын 5-чи даражасы көбөйтүлгөн минус анын 4-чү даражасы көбөйтүлгөн минус анын кубу деп жазсам болот. Өзүңөр көргөндөй негиздери бирдей минус а, минус а, минус а. Анда эмесе мен минус анын булардын арасында жана бул көрсөткүчтүү даражалардын арасында көбөйтүү амалы болгон үчүн калгандарды же болбосо даражаларды бири менен кошуп алышым. 5 + 4 9, 9 + 3 12 болот. Минус анын 12-чи даражасы деп көрсөтүшүм мүмкүн. Бирок бул жакта минус анын 12-чи даражасы өзүңөр көргөндөй кайрадан кайталап өтүп кетейин. Негизинде кандай сан гана болбосун, терс жана оң сан болушу мүмкүн. Англисинде бул позитив же негатив сан болушу мүмкүн. Анын айырмасы жок. Даражасы жуп боло турган болсо, анда биз аны түздөн түз анын 12-чи даражасы деп, же болбосо ошол эле терс сан же оң сандын 12-чи даражасы деп жазасак деле болот. Бул экөө бири-бири менен барабар. Анда силер айткандай анын 12-чи даражасы түрүндө жазып алышыбыз мүмкүн. Силердин жооңуздар туура. Каалагандар үчүн бул суроонун жообун жазып алуу үчүн бир аз да убакыт берели. Андан кийинки суроо менен сабагыбызды улантабыз. Суроонун жообун жазып алган болсоңуздар, кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки суроо төмөндөгүдөй. Албетте кайталап өтүп кетейин. Көрсөткүчтүү даражалуу суроолордо биз негиздерди бирдей кылганга аракет кылабыз сурообузду оңоюраак чыгышы үчүн. Ош кыздар лицейи минус 3 деп жооп берипти. Жакшы. Башка жооп болгондор? Адамжа лицейда минус 3 деп жооп бериптир. Жакшы. Бир аз да күтүп турайлы. Балким бизди башка YouTube аркылуу көрүп жаткан көрөрмандар да бул суроонун жообун чыгарып жатышар. Азырынча башка бир лицейлерден жооп келген жок, же болбосо албетте бизди YouTube аркылуу көрүп жаткан болушу мүмкүн. Анда эмесе биз бул суроолорду бирге чыгарып көрүүгө аракет кылайлы. Биринчи, мен мага берилген туюнтманы же болбосо теңдемени алымын карай турган болсом, алымында жалпы бөлүүчү 5-тин x даражасы деп жазып алышым мүмкүн. 5-тин x даражасы плюс ал эми 10ду болсо кандай жазып алышым мүмкүн? 5 көбөйтүлгөн 2 деп жазып алышым мүмкүн. 5 көбөйтүлгөн 2-нин x даражасы. Плюс 15'ti болса 5 көбөйтүлгөн 3'tün
x darajasi o'zi olsa mumkin. Al endi bo'limda bo'lsa, jalpı bölüçü ko'rinib turganday 2 x darajasi bo'lsa, 2 x darajasi plus 4 x darajasini men 2 ko'paytirilgan 2, 4 2 ko'paytirilgan 2 deb yozalım. Al endi darajasi x. Plus al endi 6 bo'lsa 2 ko'paytirilgan 3 deb yozalım. Bunun darajasi x barabar 8 bölüngen 125. Özüngөр görgөндөй, men жогоруда har birini kaşalığını açıp salsam 5'tin x derecesi plus alem olacaktı x'ti 5'ke da 2'ye de tanıdık. 5'tin x derecesi ko'paytirilgan 2'nin x derecesi plus olacaktı x da 5'ke da 3'ke da tanıdık olduğu için 5'tin x derecesi ko'paytirilgan 3'nin x derecesi. Alemi bölümde o şöyle karşılarda açıp salam. Anda mesela 2'nin x derecesi plus 2'nin x derecesi ko'paytirilgan 2'nin x derecesi plus 2'nin x derecesi ko'paytirilgan 3'nin x derecesi. Albatta men bu jakta qaytadan karşılarda açıp aldım. Bu jakta eskертүү өтүп кеткен болсок, bir gana mezgilin özünde darajalar içinde kaşan içinde ko'paytүүчүлөрдүн har biri üçün değişeli. Anda mesela жогоруда barbar 8'den 125. Özün görgөндөй, жогоруда 5'nin x derecesi жалпы bölüçü. Anda mesela ben 5'nin x derecesini birinci yazalım. Kaçan açtım. Albatta bu jakta 5'nin x derecesi ko'paytirilgan 1 deb yazalsam işte көз көрбөйт. Anda mesela 1 de birinci yazalım. Plus 5'nin x derecesini yazgam, bu jakta 2'nin x derecesi kaldı. Plus 3'nin x derecesi. Kaçan cevap. Al endi bölüm götürüp turgan bolsam, bölümde özüngөр görgөндөй 2'nin x derecesi жалпы bölüçü. Anda mesela 2'nin x derecesi kaçan açtım. Albatta жогоруда кылганда эле 1 ko'paytirilgan x derecesi ошол нерсеге барабар болгондуктан, o jakta көрүнбөгөн 1 бар. Жана мен аны жазалам. Кошулган 2'nin x derecesi kaldı bu jakta. 1 2'nin x derecesi kaçan sırtında турат. Кошулган 3'ün x derecesi. Barabar 8 bölüngen 125. Özgür görgөндөй, tenglemenin sol jagında jogorуда 5'tin x derecesi ko'paytirilgan 1 plus 2'nin x derecesi plus 3'ün x derecesi turat. Al endi bölümde bolsa 2'nin x derecesi ko'paytirilgan 1 plus 2'nin x derecesi koşulgan 3 plus 3'ün x derecesi dep turat. Anda mesela men kaşan içindegilerdi tüzdön tüz bir-biri менен жөнөкөйлөтүp alışım mümkün. Anda mesela mende kolumda bir gana 5'nin x derecesi bölüngen 2'nin x derecesi kaldı. Anda mesela bulardan emnesi görgönüңөрдөй darajaları bildi. Anda mesela men bunu kanday жазсам болот? 5 bölüngen 2'nin x derecesi dep жазсам болот. Barabar 8 bölüngen 8'di men 2'nin 3. derecesi dep жазып алдым. Ал эми 5'ti bolsa, 125'ti bolsa 5'nin 3. derecesi жазып алдым. Өзүңөр көргөндөй, anda bular deli ушундай. 5 bölüngen 2'nin x derecesi barabar tenglemenin 10 jagында dagы өзүңөр көргөндөй bulardын da darajalары birдей болгон үчүн 2 bölüngen 5'tin 3. derecesi dep жазып алдым. Bu jakta окшоштуктарды карагыла. Tenglemenin sol jagында alım 5 болуп турган болсо, ал эми оң жагында болсо alım bölüm 5 болуп турат. Ал эми сол жагында bölüm 2 болуп турган болсо, оң жагында alım 2 экен. Анда эмесе мен tenglemenin оң жагындагы alım менен bölümдүн жерин алмаштыра турган болсом, 5 bölümün 2'nin x derecesi barabar alım menен bölümdүн ордун алмаштырдым. 5 bölümün 2. Анда эмесе жогоруда даражанын эмнеси бизге берилген оң сан болсо, терс сан болсо оң санга өзгөрүш керек. Bizde 10 san bolsa anda ters sanга өзгөрөт. 3 minus 3'e өзгөрөт. Өзүңөр көргөндөй 5 bölüngen 2, kaçan içinde bulacakta 5 bölüngen 2. Aldığında mesela bizde bir gana darajalar kaldı. Daraja x barabar minus 3 türünde көрсөтүп жазып алышыбыз мүмкүн. Жөн ана оңой түрдө көрсөтүп алыш мүмкүн болгон жол. Силерге бул суроонун жообун жазып алыш үчүн бир аз да убакыт берейин. Андан кийинки суроо менен чыгабызды улантайлы. Албетте бул типте бир аз да көп убакыт алган болушу мүмкүн бул суроону чыгарар. Бирок силер үчүн түшүнүктүү болду деп ойлойм. Бул суроода өзүңөр көргөндөй 3-4 сыяктуу сабактын башында көрсөтүп өткөн ыкмаларды колдонуп өттүк.
So'nun javobini jazolan bo'lsanizlar, keyingi so'ro bilan savol ulantayli. Keyingi so'roz tömendegidek. 8 dan x minus y darajasi barobar 1 bo'lsa, anda y dan x unutmasin, topla deb berilgan so'ro. Albatta bu tipdagi so'rovlar bo'yicha bizda jalp respublika test turlarida ko'p кездешкен so'ro tiplari. Biraz daha vaqt beraylik. Sen bu so'roning javobini sharafga cheyin. Ardayım Құдай, Hoş Kızlar Liseyi 1-chi bo'lib javob berdi. Yaxshi, boshqa javob olgan liseylarda o'tamiz. Bugungi savozda aktivda qatnashib yotgan Hoş Kızlar Liseyi uchun o'zgacha rahmat aytib o'tamiz. Boshqa undan sirtqari Qadamjoy liseyida bugungi savozda aktivda qatnashib yotishadi. Endi esa bu so'rovning javobini chiqara turgan bo'lsak. Birinchi 8 dan x minus y darajasi albatta 1 ga barobar ekan. Anda esa 8 dan qaysi darajasi 1 ga barobar bo'lishi mumkin? Uning bir g'ana yo'li bor. 8 dan 0 bo'lgan darajasi g'ana 1 ga barobar bo'lishi mumkin. Anda esa o'zingizga o'rganda men x minus y ni tuzdan tuz 0 deb olishim mumkin. Siz qayerdan qaytib o'tayın? X minus y ni o'rniga 0 yozib turgan bo'lsam 8 dan 0 darajasi 1 ga g'ana barobar bo'ladi. Anda esa men y ni tengdaman o'ng jag'ini olib turgan bo'lsam x barobar y deb berilibdir. Anda esa men tugunitmani, menga berilgan tugunitma x bo'lingan y deb berilibdir. Men anda bu yerda x ning o'rnina y deb yoza olishim mumkin. X bilan y ekovi bir-birine barobar. Y bo'lingan y barobar 1 degan javob kelib chiqadi. Y bilan y bir-biriga jo'nako'likda. O'zingizga o'rganda jo'nako'y mana bir tipdagi so'rov. Jana bu so'rovga Hoş Kızlar Liseyi to'g'ri javob berishdi. Ulardan to'g'ri javob berganliklari uchun qayerdan qutlaqdaymiz. Jana bu so'rovning javobini jazolash uchun sizlarga qisqa bir vaqt beraylik. Undan keyin so'rovni savozda ulantamiz. So'rovning javobini jazolagan bo'lsangizlar, keyingi so'ro bilan savol ulantaylik. Eğer g barobar -4,112 bo'lsa, anda -3g kvadrat bölüngen qachon ishda -3g ning kvadrat tuynitmasin, ma'nisini topla deb berilgan so'ro. Bu so'ro uchun sizlarga biraz da vaqt beraylik, undan keyin savol ulantamiz. Albatta, litseylarimizdan bu berilgan so'rov uchun javobda kutib turamiz. Albatta, Ardayım Құдай bu so'rovga birinchi bo'lib Hoş Kızlar Liseyi javob berishdi. Yaxshi, boshqa javob olgan litseylariz biraz da alarda kutib turaylik. Qadamjoy litseyi. Yaxshi, Ardayım Құдай alarda bu so'rovga javob berishdi. Anda esa bu so'rovni sizlar bilan birga chiqaraylik. Birinchi
Көбүнчө бул типтеги суроолордо биздин кылган каталарыбыз g берилген болсо түздөн түз биз g-ны -4/112 бул жерде g-нын ордуна коюп жаза алабыз. Келгиле биз бул суроону башкача кылып чыгайлы. Мен g-нын ордуна сразу берилген санды жазбайлы. Биринчи, мен мага берилген туюнтманы жөнөкөйлөткөнгө аракет кылайын. -3g квадрат бөлүнгөн -3g кайчан ичинде квадрат. Жоксо дарежеси деп айылып алсак болот. Мен алымды ошол эле бойдон жаза алам. -3g квадрат. Ал эми бөлүмдү болсо кайчан ачып алам. Кайчан ачып турган болсом, -3-түн квадраты. -3-түн квадратын кандай жаза алсак болот? -3 көбөйтүлгөн -3 түрүндө айтып алсак болот. Анда -3-тү -3 көбөйтсөк, түздөн түз 9 деп жаза алсам болот. Көбөйтүлгөн g-нын квадраты деп берип алсак болот. Анда эмес өзүңөр көргөндөй, алым менен бөлүмдө g квадрат менен g квадрат бири-бирин жөнөкөйлөтүп алат. Ал эми биздин колубузда калган -3 бөлүнгөн 9 дейт. Ал эми алым менен бөлүмдү биз 3кө бөлүп ала турган болсок, түздөн түз бул биз -3төн 1 деген жоопту алып келет. Албетте, ош кыздар жана Кадамжай лицейи айткан сыяктуу. Жана бул сурообуздун туура жообу кыскача бул. Бул жакта көбүнчө бизге берилген нерсени же болбосо g-нын ордуна берилген -4/112 деген информацияны бул жакта колдонбой деле бул сурообузду түздөн түз чыгарып алышыбыз мүмкүн. Албетте бул жакта g-нын ордуна биздин көбүнчө кылган катабыз түздөн түз g-нын ордуна -4/112 санын коюп деле чыгарып көргөндөр бар. Албетте бул бизде тестте же болбосо тестирлөөдө көп убакыт алат. Биз үчүн убакыт тест мезгилинде өтө керектүү нерсе. Ошол себептен кыска жана оңой методдор менен бул суроолорду чыгарышыбыз мүмкүн. Анда эмесе кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Бул суроонун жообун жазып алган болсоңуздар. Кийинки сурообуз p барабар 3n бөлүнгөн m куб туюнтмасы берилген. Эгерде n-ди 4 эсе жана m-ди 2 эсе чоңойтсок, анда p канчага өзгөрөт дейт. P-ны өзгөрүүсүн бул жакта текшерип чыгышыбыз керек. Бул суроо үчүн 1 мүнөттүк убакыт силерге берели. Ош кыздар лицейи 2 кичирейт дептир. Жакшы, башка жооп болгондор. Кадамжай лицейи 2 эсе кыскарат деп жооп бериптир. Жакшы. Анда эмесе биз бул суроону чыгарганга аракет кылып көрөлү жообун. Биринчи, мага берилген туюнтманы бул жерде n-дин ордуна эмне жазам? 4 эсе болгондо, анда 4n деп жазам. Анда эмесе p барабар 3 көбөйтүлгөн эмне болот? n-дин ордуна 4 эсе көбөйтүлгөндө караганда 4n деп жазам. Бөлүнгөн. Ал эми m-дин ордуна болсо, m-дин ордуна 2m деп жазам. Качан ичинде жаза алышым керек? Албетте 2m жана мунун кубу бар. Ал эми бөлүм жакта мен эмнени өзгөртүп алам? 3 көбөйтүлгөн 4n бөлүнгөн 2-нин кубу 8 көбөйтүлгөн m куб деп турат. m куб. Өзүңөр көргөндөй, бул жакта өзгөрүүдө 3 көбөйтүлгөн n бөлүнгөн m куб дейт. Анда эмесе мен өзүңөр көргөндөй 4-тү алдыга алайын. 4 көбөйтүлгөн 3n деп жазалсам болот. Бөлүнгөн 8 көбөйтүлгөн m куб. Бул жерде 3n бөлүнгөн m куб эмнеге барабар? P-га барабар. Өзүңөр көргөндөй буну P-га барабар экенин көрдүк. 4 менен 8-ди жөнөкөйлөтүп ала турган болсок, 2ден 1 P болуп калат. Буну P prime деп көрсөтүп ала турган болсок. Анда эмесе P канчага өзгөрөт экен? P 2 эсеге жөнөкөйлөп кетет экен. Ош кыздар лицейи жана Кадамжай лицейи айткандай. Эки лицей тең бул суроого туура жооп берди. Туура жооп бергендер үчүн куттуктар жана бул суроонун жообун жазып ала тургандар үчүн бир аз убакыт берели. Сурообуздун жообун жазып алышсын. Андан кийинки суроо менен сабагыбызды улантабыз.
Suronun жообун жазган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки суроо төмөндөгүдөй. Эгерде 2-nin минус x даражасы a-га барабар болсо жана 3-nin x даражасы b болсо, анда 108-дин x минус x туюнтмасын a жана b-нын маанисинде талкыла деп берилген суроо. Өтө 1 мүнөттүк убакыт берели, андан кийин бул суроону сиздер менен бирге чыгарабыз. Суроонун жообу болгон элечелер болсо, албетте бизге программа аркылуу калтырсаңыздар болот. Жоопторуңузду күтүп жатабыз. Силерге берилген 1 мүнөттүк убакыт өз аягына жетип чыкты деп ойлойм. Анда мен бул суроону чыгарып көргөнгө аракет кылайын силер менен. Биринчи, бул суроодо жөнөкөйлөтүп ала турган нерсе 108-ди жөнөкөй түрдө жазып алышыбыз керек болот албетте. Жөнөкөй түрдө жазып ала турган болсок, a жана b-нын маанисине табыш үчүн 108-ди жазып ала турган болсоң, 108 2-ге бөлүп турган болсок 54. Мында 2-ге бөлүп турган болсок 27. 27-ни 2-ге бөлүнбөйт, 3-кө бөлөбүз 9. 3-кө бөлүп турган болсок 3, 3-тү 3-кө бөлүп турган болсок 1. Анда эмесе мен 108-дин минус x даражасын, бул жерде мен 108-ди 2-нин квадраты көбөйтүлгөн 3-түн 3-чү даражасы көбөйтүлгөн, a-нын 2-нчи даражасы көбөйтүлгөн b-нын минус 3 y деп жазылыптыр. Жакшы. Бул жакта минус x даражасы деп көрсөтүп алышым мүмкүн. Анда эмесе өзүңөр көргөндөй, мен бул жакта минус x-ти таратып алсам, ар бирине 2-нин минус 2x даражасы көбөйтүлгөн 3-түн минус 3x даражасына барабар. Албетте өзүңөр көргөндөй, 2-нин минус x даражасын 2-нин минус x даражасынын квадраты түрүндө жазып алышым мүмкүн. Анда эмесе ал эми 3-тү болсо кандай жазып алышым мүмкүн? 1 бөлүнгөн 3-түн 3x даражасы деп жазып алсам болот. Албетте бул жакта өзүңөр көргөндөй, бул жакта 3x-ти 3-түн x даражасын кубу түрүндө көрсөтүп алсам болот. Себеби 3-түн x даражасын кубу десек деле 3x менен бирдей болуп калат. Анда эмес өзүңөр көргөндөй, бул жакта 2-нин x даражасы, минус x даражасынын ордуна a-ны жазам. Бул жерге өзүңөр көргөндөй a-ны жазып алсам, a квадрат көбөйтүлгөн 1 бөлүнгөн, ал эми 3x-тин ордуна өзүңөр көргөндөй эмнени жазам? b-ны жазып алам, себеби берилген. b куб. Барабаранда a квадрат бөлүнгөн b куб түрүндө биз бул суроонун жообун силерге көрсөтүп өтсөк болот. Жана бул суроонун жообун силер жаза алышыңыздар мүмкүн. Жаза алыш үчүн бир аз да убакыт берели. Андан кийин суроо менен сабагыбызды улантайлы. Суроонун жообун жазып алсаңыздар, анда кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. Эгерде a барабар 5 минус 3 көбөйтүлгөн 7-нин x даражасы жана b барабар 7 минус x 7-нин минус x даражасы минус 1, анда b a-нын маанисинде тапкыла дептир. Write b in terms of a түрүндө берилген суроо.
Албетте бул суроо үчүн силерге 1 минуттук убакыт берели. Андан кийин силер менен бул суроону бирге чыгарайлы. Кадамжа a минус 2 бөлүнгөн 5 минус a деп жооп бериптир. Жакшы. Башка лицейлер да бир аз жооң күтүп турайлы. Балким алар да бул суроону чыгарып жатканда. A minus 1 bölüngön A деп жооп бергендер да бар. Жакшы. Анда эмесе сурообузду силер менен бирге чыгарып көрөлү. Биринчи, бул суроодо оңоюраак чыгарыш үчүн мен бул жакта эки сурооду тең бирге ортак ноктасы деп коет. Бул жакта бирдей болгон окшош жерлерин таап алышка аракет кылайын. Өзүңөр бул жакта 7-nin x даражасы, бул жакта 7-nin минус x даражасы окшош жерлер бар экен. Анда эмесе мен аны жөнөкөлөткөнгө аракет кылбайм. Анда эмесе мен a барабар 5 минус 3 көбөйтүлгөн 7-nin x даражасы деп берилиптир. Ал эми мен бул жакта 7-nin x даражасын жалгыз калтырам. Анда эмесе a минус 5 барабар минус 3 көбөйтүлгөн 7-nin x даражасы. Өзүңөр көргөндө мен минус 3'тү да теңдеменин сол жагына алып өтө турган болсом, a минус 5 минус 3'тү теңдемени сол жагына алып өтө атканда өзүңөр көргөндө көбөйтүү болгондуктан бөлүү түрүндө өткөрүп алам. Минус 3 барабар 7-nin x даражасы. Бул жердеги минусту жоготуунун оңой жолу кандай жазылсак болот? 5 минус a деп жазылсам болот, бөлүнгөн 3 деп жазылсам болот. Себеби бул жакта 3 ошол типте жок болуп калат. 7-nin x даражасы. Ал эми 7-nin минус x даражасы болсо 3 бөлүнгөн эмне болот? 7-nin минус x болсо, бул жакта өзүңөр көргөндөй даражанын плюс болгону минус болгондо, анда алы менен бөлүм өз ара ондан чыгат. 3 бөлүнгөн 5 минус a деп жазылышы мүмкүн экен. Анда эмесе мен b-ны жазып алайын. Өзүңөр көргөндөй b барабар 7 минус x'тин ордуна 3 бөлүнгөн 5 минус a деп жазып алсам болот. Минус 1. Анда эмесе минус 1'дин өзүңөр көргөндөй бөлүмү 1. Анда мен бул жакта 5 минус a менен көбөйтүп ала турган болсом, b барабар 3 бөлүнгөн 5 минус a минус 5 минус a бөлүнгөн 5 минус a. Барабар өзүңөр көргөндөй бөлчөктөр же болсо бөлүмдөр бирдей болгон үчүн мен алымдарды өз ара амалдарын аткара алам. 3 минус. Бул жактагы минус кайрадан эскертип өтүп кетем. Көпчүлүк ушул жерде ката кылат. 3 минус 5 минус a деп жазылат. Жок, бул жактагы минус бир гана мезгилдин өзүндө 5ке да минус ага да тийишелүү. Анда эмесе минус 5 минус a болгондо анда плюс a болот. Бөлүнгөн 5 минус a деп жазып алышым мүмкүн. 3 минус 5 минус 2 плюс a бөлүнгөн 5 минус a. Бул жакта өзүңөр көргөндөй мен муну a минус 2 бөлүнгөн 5 минус a түрүндө b-ны жазып алсам болот экен. Анда эмесе бул суроого туура жооп берген лицей Кадамжай лицей болуп турат. Алар бул суроого туура жооп бергендер менен куттуктайм. Жана бул суроонун туура жообун жазып алыш үчүн силерге бир аз да убакыт берем. Мындан кийинки сурообуз силерге кайталап өтүп кетейин. Мындан кийинки сурообуз бүгүнкү сабагыбыздын акыркы суроосу болуп калат. Ошол себептен пункт коюп, угушуңуздарды суранам. Жана бул суроону жазып алыш үчүн бир аз да убакыт берем.
болсоңуздар, анда кийинки суроо менен, же болбосо бүгүнкү сабагыбыздын акыркы суроосу менен калтырайын. Эгер А жана Б бүтүн сандар дейт. Эгерде А плюс Б көбөйтүлгөн 9дун Б минус А даражасы барабар 1 болсо, жана А плюс Б'нын 2А минус 2Б барабар, ошол даражасы 81 барабар болсо, анда А көбөйтүлгөн Б'нын көбөйтүүсүн тапкыла деген суроо экен. Албетте бул суроо көбүнчө бул типтеги суроолор жалпы республикалык тестирлөөдө предметтик түрдө негизги тест эмес, албетте предметтик тесттерде чыгышы мүмкүн болгон суроолордон бирөө. Мына силерди бир аз да убакыт берейин, андан кийин бул суроонун чыгаышы менен таанышайлы. Азырынча жооп бергенликтериңиз жок. Жакшы, анда эмесе 2 удaalаш сандын көбөйтүндүсү дейт. Жакшы. Каламжа лицейлүү деп жооп бериптир. Анда эмесе биринчи биз бул суроону чыгарганга аракет кылайлы. Мен бул суроону мага берилген экинчи туйутма менен чыгаранга аракет кылам. Экинчи туйутма А плюс Б качанын ичинде жана мунун даражасын мен жөнөкөйлөтүп алайын. 2 плюс 2нин качан сыртына жазып алып А минус Б деп жазып алсам, барабар 81'di 9'dun kvadratı деп жазып алам. Өзүңөр көргөндөй анда 9'дун квадраты болсо, бул жакта да квадрат бар. Анда эмесе А плюс Б'нын бул жакта квадраттарды жөнөкөйлөтүп алсак, А плюс Б бөлүнгөн А минус Б даражасы барабар 9 болсо. Өзүңөр көргөндөй бул жакта А плюс Б 9 болуш керек, жана А минус Б 1 деген 9'дун биринчи даражасы болушу мүмкүн. Же болбосо башка кандай жол болушу мүмкүн? Бул биринчи версия, же болбосо 9'ду кандай жазып алыш мүмкүн? Бул биринчи версиябыз, ал эми экинчи версия. А плюс Б'нын А минус Б даражасы барабар 9'ду мен 3'түн квадраты деп жазып алышым мүмкүн. Бул болушу мүмкүн. Анда эмесе биринчи, анда эмесе А плюс Б биринчи версияга карап биз сурообузду чыгара турган болсок, А плюс Б 9 жана А минус Б барабар 1 болгондо биринчи версия боюнча, анда эмесе А барабар канча чыгат? А барабар 5, ал эми Б барабар 4 чыгат. А көбөйтүлгөн Б бул жактан 20 чыгышы мүмкүн. Ал эми экинчи версия боюнча чыгара турган болсок, биз экинчи версияда өзүңөр көргөндөй эмне болуп калат? 3 минус башка бул жакта кандай суроо болуп калышы мүмкүн? Кандай чыгарышыбыз мүмкүн? Деген суроо туулат. А плюс Б 1. Муну теңдеме менен чыгарып көргөнгө аракет кылганда, албетте биз бул жактан экинчи версия менен чыгарып көргөнүбүздө, экинчи версияда А жана Б кандай бүтүн сандар чыкпайт. Албетте рационалдык сандар түрдө чыгышы мүмкүн. Анда эмесе бул жактан биз үчүн бир гана берилген нерсе экинчи версия менен эсептегенибизде А жана Б бүтүн сан чыкпайт. Бирок бизде суроодо берилген нерсе А жана Б бүтүн сандар деп берилген. Ошол себептен бизде бир гана жооп калат. А жана Б. Бул жакта биринчи версия менен чыккан жоопто А менен Б'ны көбөйткөнүбүздө барабар 20 деген жооп келип чыгат. Бүгүнкү сабагыбыздын акыркы суроосунун жообу 20 болчу. Албетте бүгүнкү сабагыбыз ушундай. Сиздер менен кайрадан эмки жума саат 4:30да онлайн эфир аркылуу жолукканча деп калам. Сабагыбызга катышканыңыздар үчүн чоң рахмат. Өзгөчө бош кыздар иши жана кадыржан сабактарыбызда кандай активдүү
наоборот болуп калат. Кайра түшүндүрүп коюңузчу дейт. Жакшы. Чоктар лицей кайрадан түшүндүрүп коюңузчу дейт. Tamam, ош кыздар лицей менен сабактын аягында кайрадан сүйлөшөбүз. Азырынча чоктар лицейинин суроосуна кайрадан жооп берип коеюн. Биринчи, бул сурообузду кайрадан түшүндүрө турган болсок. Мен биринчи туюнтманы алып алдым. Экинчи туюнтманы кечиресиздер. А плюс Б'нын ал эми бул жакта өзүңөр 2А минус 2B дейт. Мен бул жакта 2-ни кашан сыртына жазып алдым бул жерде. 2-ни. Көбөйтүлгөн кашан ачтым А минус Б деп жазып алдым. Барабар ал эми 81 болсо 9-дун квадраты деп берилген суроо. 9-дун квадраты деп берилген суроо болсо, өзүңөр көргөндөй, теңдеменин сол жагындагы 2 менен бул жагы оң жагындагы квадраттар бири-бирин жөнөкөйлөтүп алды. Анда эмесе А плюс Б'нын А минус Б даражасы барабар 9 деп чыгат. Бул жакта бул сурообузга 9 болушу үчүн мунун 2 версиясы бар. Биринчи мен 9-дун биринчи даражасы болушу мүмкүн. Анда 9-дун биринчи даражасы болсо, А плюс Б барабар 9, А минус Б барабар 1 болот. Ал эми башка версия, мен 9-дун ордуна кандай сан жазышым мүмкүн? 9-дун ордуна 3-түн квадраты деп жазып алышым мүмкүн. Анда эмесе А плюс Б барабар 3, А минус Б барабар 2 деген жооп келип чыгат. Бул жакта өзүңөр көргөндөй. Даражалар өзара бири-бирине барабар, ал эми негиздер да өзара бири-бирине барабар болуш керек. Анда эмесе өзүңөр кайрадан кайталап өткөндөй, бул жакта даражалар бирдей болуш керек жана негиздер да бирдей болуш керек. Мен биринчи версия менен чыгарып көргөм да. А минус Б барабар 1 жана А плюс Б барабар 9. Бул версия менен чыгарып көргөнүңүздөрдө, бул жактагы теңдемени чыгарып көргөнүңүздө эмне чыгат? А барабар 5, Б барабар 4 деген жооп келип чыгат. Албетте бул жакта теңдемелер системасы менен чыгарышыңыздар керек муну. Ал эми экинчи суроодо, экинчи версия боюнча А плюс Б барабар 3 жана А минус Б теңдемелер системасы менен бул жакта А жана Б'ны тапканыңарда А жана Б кандай бүтүн сан чыкпайт. Англис тилинде айтканда rational number же болбосо рационалдык сандар чыгат кыргыз тилиндеги. Рационалдык сандар. А бирок бизге суроодо берилген А жана Б бүтүн сандар деп берилген. Биздин сурообузга бир гана биринчи версия гана жооп бере алат. Себеби бүтүн сандар болгон үчүн 5 көбөйтүлгөн 4 анда барабар 20 деген жооп келип чыгат. Азырынча бул сурообуздун, акыркы сурообуздун жообу ушул сыяктуу. Жакшы, анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды ушул жерде аяктайлы. Силер менен кайрадан онлайн аркылуу көрүшкөнчө деп калам. Ош кыздар лицейини өздөрү менен башка сүйлөшөбүз. Рахмат, силерге да рахмат.